Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз. Салам достор, бүгүнкү видеобуз өзгөчө TikTok жана Instagram сүйүүчүлөр үчүн десем болот, жана ошондой эле YouTube'га видео киргизип монтаждагандар үчүн, жаңыдан блогерликти баштап монтаждап жаткандар үчүн, деги эле блогерлик менен иштегендер үчүн десем болот. Мен ошол YouTube'га, Instagram'га, TikTok'ко видео киргизгенде, же сүрөт киргизгенде монтаждалуучу эң популярдуу программаларды көрсөтүп берем азыр. Анан да бул программалар үчүн жакшы маалымат айта кетсем, бул азыр KineMaster, Magento, TuneMe, InShot. Бул программалардын баарын Play Market'тен көчүрсөңүз, акча төлөп Pro версиясына деп тажатат. Анан ар бир сүрөттү же видеону сохранить этсеңиз, сохранить эткенден реклама чыгат. 4 секундтук, 10 секундтук. Жана ошондой эле сохранить эткенден кийин KineMaster'де жасалды, же болбосо InShot'то жасалды деп жанына чыгып калат. Ушул 4 программанын тең описанияда бекер версиясы, реклама чыкпайт, жана Pro версиясы активированный 4 программанын тең таза чисто версияларыны описанияда ссылкаларын калтырып коем, кирип көчүрсөңүздөр болот. Жана биз баштадык. Биринчиси бул KineMaster. KineMaster'де бул видео монтаж кылат, только видео монтаж кылат. Видеону өтө бир компьютердегидей профессионалдык деңгээлде болбосо дагы, телефондо эң профессионалдык деңгээлде ушул программа жасайт азыркы күндө. Мындан күчтүү программа монтаж кыла турган программаны деле билбейм мен. Бар бир-эки, бирок буга жетпейт. Эң телефондо азыр эң профессионал деңгээлде монтаж кыла турган программа ушул. Экинчиси бул мына Magento. Бул азыркы сүрөттөрдү монтаж, даяр сүрөттөрдү жасап коет өзүнө. Видеоду башында көргөнүңүздөрдөн юзерни басасыздар дагы. Бул жерде өзүңүздөр сүрөттөрдү тандап коесуздар да, мына скачать функциясын бассаңыздар болду. Оңой, өзүңүз бугулуп башты болуп даяр эффекттер. Сүрөттөрдү эле алып коесуз. Ошол сүрөттөрдү эффект кылып жасаш үчүн бул мына TuneMe программа. Бул дагы өтө сонун. Сүрөттөргө өзү даяр эффект берип коет, мисалы. Мына видеодун башында көргөнүздөрдөй эле сүрөттөрдү мен биринчи программада жасап, анан ошо Magento'до ошо сүрөттөрдүн баарын бириктирип, кичине видео кылып койдум. Болду ошо. Ушул мына жөнөкөй эле көргөнүңүздөрдөй мындай болуп калат сүрөт. Болду. Кыскасы, бул дагы өтө оңой, кирип башкача функциясы жок. Эгер Play Market'тен көчүрсөңүз, бунун ар бир немени сохранить этип неме кылсаңыз, мына tuneme.com деп турат го, ушинтип чыгып кала берет. А эгер мына описанияда мен таза чисто версияларын коюп коем, мындай tuneme.com мындай деп чыкпайт. Үчүнчүсү бул 4-чү программа InShot. InShot бул ошол көбүнчө бул InShot'то сүрөттү же видеону мындай кандай колдо ручной өзүңүз монтаждайсыз десем болот. Мына бир сүрөт тандасаңыз, телефон сүрөтүн тандай. Эффекттер, тексттер бул көбүнчө ручной. А берки программаларда даяр эффекттер, бул да ручной. Ошо InShot дагы аябай сонун программа. Бул эми мына мындай андай дештин кереги жок. Ошо кирип өзүңүз окуп эле кылып ала бере турган нерселер.
негизинен эң негизгиси бул ушул программалардын чистый версиясы менде азыр описанияда болот. Ошонусу эң негизгиси. Ошо мен видео киргизгеним себеби ушул биздин YouTube каналда азыр ушул чисто версиясын ошо силерге керектелер интернеттен издеп кыйналат. Мисалы мына реклама чыккан немелерин беркиндей взломанный версияларын издеп таппай кыйналышат керектелер. Ошол кыйналгандар үчүн десем болот бул. Эгер мен кыйналбай, мен взломанный версияларын өзүм издеп таба алам дегендер үчүн эмес, андай кыйындар деле болушу мүмкүн арасында. Ошо интернеттен эгер сиздерге кайсы программа ушундай взломанный версиясын таппай аткан болсоңуздар, описанияга, комментарийга жазсаңыздар, сөзсүз түрдө ошол программанын ссылкасын сиздерге жөнөтүп коем. Биздин каналга катталыңыздар, каналыбызга лайк басыңыздар, жана ошондой эле биздин каналда бүт видеороликтер телефон тууралуу болмосу, телефонго кандай пайдалуу нерселер болсо ошол тууралуу болот. Жана ошондой эле телефонду кантип прошивка кылат, телефон программадан чыгып кетсе кантип программа киргизет, телефон парольго түшүп калса кантип ачат, ошол тууралуу бүт видеороликтер болот. Кирип, телефонуңуз парольго түшүп кетсе эмес, түшүп калса кантип ачат, ошол тууралуу видеороликтерди биздин каналдан кирип көрсөңүздөр болот. Кийинки видеороликтерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.